Тарыхый учурбу же кечиккен кездешүү. Американын лидери менен Борбор Азиянын 5 президенти биринчи жолу Нью-Йоркто бир стөлгө отурду. Джо Байден эгемендигин 32 жыл мурда жарыялаган 5 өлкөнүн лидери менен эмне үчүн эми жолугууну чечти. Вашингтон чөлкөмдө таасири күч Москва жана Бейжиң менен атаандашалабы. Геосаясий оюнчулардын көңүлү кадалып турган шартта Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип алга сүрөйт. Саламатсыздарбы? Биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин алгачкы саммитинин геосаясий өзгөрүүлөр маалындагы маани маңызын талдайбыз. Ошондой эле чөлкөмдөгү лидерлерди геосаясий оюнчулар эмне үчүн биринен сала бири саммитке чакырып жатканын да айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуз. Биз менен АКШдан байланышта Борбор Азияны узак жылдан бери изилдеп келе жаткан эксперт, Питтсбург университетинен башкаруу жана рыноктор борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили турат. Hello, Jennifer. Hello. Ошондой эле Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга, тенденцияларга байкоос алган Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев бар. Саламатсызбы? Адебанда баарыбыз чогуу Америка Борбор Азия саммитинде айтылган маселелерге учкай көз чаптыра кетели. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен 19-сентябрдагы биринчи саммитти тарыхый учур деп мүнөздөп, Вашингтондун чөлкө менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жатканын айтты. Биринчиден биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттары үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз. Байден АКШнын Борбор Азия менен кызматташтыгы суверендүүлүк, көз карансыздык жана аймактык бүтүндүктү туу туткан принциптерге негизделгенин, бул баалуулуктар учурда өзгөчө маанилүү экенин айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө тараптар ортосунда күн тартиби жана талкууланып жаткан маселелердин чөйрөсү кеңейип жатканын белгиледи. Президенттин басма сөз кызматы АКШ менен анын ичинде C5+1 форматында кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналаарын маалымдады. Биз чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн, анын ичинде америкалык бизнестин биздин өлкөдө жана региондо кеңири катышуусун жактайбыз. Биз жашыл экономика, гидроэнергетика, IT технология, жумуш менен камсыз кылуу жана билим берүү сыяктуу негизги багыттар боюнча кеңири эл аралык кызматташууга даярбыз. Борбор Азия Америка саммити Орусиянын Украинадагы согуш уланып, АКШ менен Кытайдын ортосундагы атаандаштык өкүм сүрүп жаткан маалда өттү. Буга чейин айрым орусиялык басылмалар бул саммитти Вашингтондун Москванын өнөктөштөрүнө басым көрсөтүү аракети деп сыпаттап ийген. Ак үй бул сыяктуу дооматтарды четке каккан. Караңыз, бул саммит бир дагы өлкөгө каршы эмес. Бул жыйын аталган өлкөлөр менен биз чогуу иштешкебиз келген позитивдүү күн тартибин алга сүрөйт. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйынынын алкагында уюштурулган бул саммит Борбор Азиялык активисттердин Нью-Йорктогу нааразылык акциялары менен коштолду. Биз бир гана ошол саясий куугунтук боюнча чыктык. Мекенинен чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши кемпир-абад иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар уюмунун баш кеңсесинин алдына пикет өткөрүштү. Ага чейин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Борбор Азия чөлкөмүндө саясий куугунтук, сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн белгилеп, Байденди саммитте бул көйгөйлөрдү көтөрүүгө чакырган. Бирок Нью-Йорктогу жыйында бул маселе козголду же жокпу белгисиз. АКШ менен Борбор Азиянын башкы дипломаттарынын ортосундагы C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөр 2015 жылдан бери өтүп келатат.
Андай саммиттердин натыйжасы тууралуу эксперттик чөйрөдө пикирлер бир кылка эмес. Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмү менен жакын карым катышы, НАТО баштаган эл аралык коалициянын Ооганстандагы миссиясы өкүм сүрүп жаткан учурга туш келет. Маселен, 2001 жылы АКШ Манас аба майданында аскер базасын ачкан. Бул база 2014 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жабылган. Бир жылдан кийин кыргыз бийлиги Вашингтон менен стратегиялык келишимди жокко чыгарган. Андан бери жаңы кызматташтык тууралуу макулдашуу даярдалганы менен алигиче кабыл алына элек. Гүлайма Шакеева, Азаттык. Эми эксперттердин пикирине кезек берели. Дженнифер, Джо Байден президенттердин деңгээлиндеги C5+1 форматындагы саммитти тарыхый учур деп атады. Ал эми сиз кандай сыпаттайсыз? Бул жолугушуу эмнеси менен маанилүү болду? Why is this meeting important? This is a very historic meeting, obviously, because it is the first time. Чынында бул тарыхый жолугушуу. Себеби АКШнын президенти алгач ирет Борбор Азиядагы 5 республиканын лидерлеринин баары менен жолукту. Президент Байден өзү да бул лидерлердин көбү менен биринчи жолу кол алышты. Бул саммит Борбор Азиянын регион катары канчалык маанилүү экенин, өзгөчө 5 республиканын чогуу тургандагы маанисин баса белгилеп турат. Бул жыйын Кошмо Штаттар Борбор Азияга мурдагыдай Ооганстан боюнча саясатынын бир бөлүгү катары эмес, өзүнчө регион катары көңүл бурарын дүйнөгө ишарат кылды. Президент Байдендин бул жолугушуусунан кийинки билдирүүдөгү бир жагдай мен үчүн кызыктуу болду. Талкууда эки сөз бир да жолу айтылган жок. Ал Ооганстан жана Украина. Дал ушул Украинадагы жана Ооганстандагы окуялар Вашингтондун бул регионго мурдагыга салыштырмалуу көңүл буруп жатышына түрткү берген себептердин бири. And the question is, Central Asian Борбор Азиядагы мамлекеттер 32 жыл мурда көз карандыстыгын жарыялаган эмеспи? Эмне үчүн АКШнын кызматтагы президенти ушунча жылдан кийин гана Борбор Азия лидерлери менен чогуу жолугуп жатат? Only now. I think this is it's a reflection of Central Asia itself. Менимче, бул маселе Борбор Азиянын өзүндөгү кырдаалды дагы чагылдырып турат. Көп жыл бою Борбор Азия лидерлери өздөрү бири-бири менен кызматташа албай, бир үстөлгө отура албай келишти. Регионалдык экономикалык кызматташтык же интеграция тууралуу сөздөр болгон жок. Кийинчерээк бул маселелерди Борбор Азиянын лидерлери өздөрү маанилүү деп көтөрүп чыгышты. Ошондуктан алар менен бир топ катары чогуу жолугуу эмне үчүн маанилүү экенин түшүнсө болот. Региондогу өлкөлөр АКШ менен эки тараптуу кызматташтыгын уланта алышат. Өзбекстан жана Казакстан буга мисал боло алат. Кезинде Американын Кыргызстанда аскердик базасы да бар эле. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр регионалдык экономикалык кызматташтык үчүн көп тараптуу блок же бир нече мамлекеттин башын бириктирген топ катары мындай жолугушууларды өткөрүп жатканы түшүнүктүү эле. Борбор Азиянын ичинде региондун лидерлери дагы чогуу иш алып барса, күчтүүрөөк болорун аңдап билип турушат. Өзгөчө Борбор Азия жайгашкан чөлкөмдө, коңшуларды эске алганда. Where Central Asia is located. Шайырбек мырза, сизге келсек, АКШнын көз карашын уккандай болдук. Ал эми ушул сиздин оюңузча президенттердин деңгээлиндеги алгачкы Борбор Азия Америка саммити Борбор Азиялыктар, Борбор Азиялык лидерлер үчүн эмнеси менен маанилүү болду? Биринчиден, бул жолугушуунун канчалык маанилүү же тарыхый болгондугун кийинчерээк билсек болот. Бул саммит өтө кыска бир окуя эле болду. Албетте, бул саммит биринчи жолу болгондуктан эң маанилүү жери эмне деген маселелер талкууланды эмес. Бул жолугушуудун ушул форматта орун алгандыгы өзү бул өтө албетте чоң маселе, чоң окуя болду. Бул жерде Борбордук Азиянын биздин лидерлерин менен бетме-бет жолугуп, Америка Кошмо Штаттарынын лидери ушул региондо, ушул чөлкөмдө Американын кызыкчылыгы бар жана кандайдыр бир көңүл буруу инвестицияга даяр экендигин көрсөттү. Бирок албетте дипломатияда мындай жолугушуулар өтө көп болот. Бирок кайсы жолугушуулар бир жыйынтык алып келет. Бул сүйлөшүүлөр негизинде кийинки кадамдар кандай болот, жылыш болобу же болбойбу, аны келерки убакыт көрсөтөт. Ошон үчүн азырынча мен баягы бул жолугушуу күтүүлөрдү өтө эле чоң кылып күтүүдөн кичине алыс болот эле. Жыйынтык демекчи, албетте жыйында коопсуздук, жашыл экономика, инвестиция маселелери талкууланганы кабарланды.
санкциялар же Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө мүмкүнчүлүк берген жолдор тууралуу канчалык сөз болгону же кандай эскертүүлөр болгону расмий айтылган жок. Ушу саммиттен кийинки билдирүүлөрдү талдасаңыз, бул жыйындан эмне майнап чыкты сиздин бааңызда? Менимче эң негизги жыйынтыгы эле биздин лидерлерге ошондой маалымат келди. Америка Кошмо Штаттарынын приоритеттери бар. Алардын айтылган сөздөрүн карасак, биринчиден транспорттук инфраструктураны баса белгилеп жатышат, коопсуздук маселелери жана сиз айткандай жашыл экономика көп маселелер айтылып келет. Анын ичинде адам укуктары да бар экен, башкалар да. Бирок бүт президенттердин бардыгынын сөзүндө айтылган терминдер булар негизинен ошол ортоңку коридор, азыр middle corridor деп коет. Кытай менен Европаны бириктирген транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө Американын кызыктар экендиги дайым болуп жатат. Ошол эле маалда минералдык ресурстар боюнча алар атайын бир диалог форматта кызматташуу уюштуралы деп жатышат. Бул да мен белгиси экономикалык жактан Борбордук Азияны мүмкүн болушунча колдойбуз деп айтылган сөзү. Албетте Украина маселеси, Кытай маселеси, Америка-Кытай мамилелери, же болбосо Афганистан булар атайын ошол негизги атмосфераны бузбай турган кылып, аларды талкуудон качан сыртына чыгарып коюшту. Демек, негизинен биздин түшүнгөнүбүз акыркы 5-10 жылда Борбордук Азияда Америка кетти, Афганистандагы согуш бүткөндөн кийин Америка кызыкчылыгын жоготту деген бир түшүнүк бар эле. Ошону азыр АКШ аларда түшүнүп, мүмкүн болушунча жок, биздин кызыкчылыгыбыз бар жана бирге иштешкенге даярбыз деген бир месседжди берүүгө аракет кылып жатышат. Түшүнүктүү. Сиз адам укуктары деп айтып кеттиңиз. Бул саммиттин алдында Нью-Йоркто акциялар өткөнүн, эл аралык уюмдар Борбор Азияда укук бузуулар тууралуу маселени көтөргөнүн айтып өттүк. Алда дагы сюжетибизде дагы биз ушу саммиттин алдында эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаровго кайрылып, ушу чөлкөмдөгү сөз эркиндиги жана деги эле адам укуктарынын абалынын АКШ Борбор Азия алакасындагы жаңырыгы тууралуу пикирин сураган элек. Анын оюн уга кетели. Руководство США сейчас они не находятся в том положении, чтобы... Азыр АКШнын жетекчилиги Борбор Азия өлкөлөрүнүн эгемендигинин алгачкы жылдарында колдонулган ыкмаларга кайтып бара тургандай абалда эмес. Анда батыш өлкөлөрү жаңы эле көз карандысыздыгын жарыялаган Борбор Азия мамлекеттерине келип, дарс окуган көрүнүштөр маселени көзгө сая көрсөтүп, тигил же бул жакта көйгөй бар, силерде адам укуктары жана басма сөз эркиндиги сакталбайт деген өңүттөгү билдирүүлөр өтө кеңири жайылган эле. Бул жагдай АКШнын региондогу таасиринин азайышына түрткү берди. Борбор Азия өлкөлөрүндө Вашингтонго карата кандайдыр бир апатия, ишенбестик пайда болду. АКШ абдан прагматикалык мамиле жасайт, оппортунизмге ыктайт, максаттарын ишке ашыргандан кийин аймактан кетип калат деген ой жаралды. Алар карагылачы, Ауганстанда эмне болду дешет. Ушундай ойлорго АКШнын бул регионго байланыштуу соңку ондогон жылдардагы саясатында кетирилген каталар себеп болду. Менимче адам укуктарына, демократияга байланыштуу маселелерге Байден көйгөй катары басым жасабайт. Ал биз силердин реформага багытталган аракеттериңерди колдойбуз деген өңүттө гана сүйлөсө керек. Такое представление сложилось из-за ошибок предыдущих десятилетий. Jennifer, we have just heard the opinion of Jennifer, биз жаңы эле Борбор Азиялык эксперт Тимур Умаровдун адам укуктарына байланыштуу сөздөрүн уктук. Азыр Борбор Азия Америка саммитинен кандай жыйынтык чыкканын, кайсы маселелер талкууланганын талдоого аракет кылып жатпайбызбы? Сиздин оюңузча Кошмо Штаттар Борбор Азиядагы мамлекеттерден мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана сөз эркиндигине байланыштуу конкреттүү кадамдарды талап кылууга канчалык дилгир? Деги эле бул маселелер саммитте канчалык талкууланды дейсиз? I'm sure that President Biden mentioned this issue. Президент Байден бул маселе тууралуу сөз кылды деп ишенем. Бирок мен Карнеги фондундагы менин кесиптешим Тимур Умаровго толук кошулам. Ал бул маселеге көп көңүл бурулбай турганын, талкуунун башкы темасы болбой турганын айтты. Кошмо Штаттар жылдар бою демократия жана адам укуктарына байланыштуу чаташкан сигналдарды берип жатып, региондогу көп таасиринен ажырап калды. Мисалы, президент Байдендин тышкы саясатында демократиялуу өлкөлөрдүн биримдигине өзгөчө көңүл бурулат. Ал демократиялуу мамлекеттер менен саммиттерди өткөрүп келет.
ошол эле маалда ал Борбор Азиядагы демократиялуу эмес өлкөлөрдүн лидерлерине да көңүл буруп жатат. Региондогу лидерлер демократия тууралуу эскертүүлөргө кулак салбай калышты. АКШнын бул маселени узак убакыттан бери айтып келе жатканы менен анын кадамдары, өзгөчө коопсуздук тармагындагы кызматташтыкка байланыштуу аракеттери башка нерсени каңкулап жатат. Ошондуктан бул маселеге абдан көп көңүл бурулду деп ойлобойм. Албетте, президент Байден реформаларды ишке ашыруу маселеси тууралуу сөз кылса керек. Доктор Жороев айткан экономикалык кызматташтыкты, экономикалык интеграцияны алдыга сүрүү үчүн коридорлорду ачуу, инфраструктураларга көңүл буруу, соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, сырттан инвестиция тартып келүү үчүн реформалар маанилүү. Реформаларга болгон ишенимди жаратуу маселесинде Казакстандан башка чөлкөмдөгү өлкөлөр тоскоолдукка туш болуп келишет. Инвесторлор чөлкөмгө салган ресурстары коопсуз экенин сезиши керек. Кыргызстандагы соңку жылдардагы окуяларда бул маселелер көтөрүлдү. Саясий толкундоолор болуп, ал чет элдик инвестицияларга таасирин тийгизди. Өзбекстанда да узактан бери ушул маселе бар. Эгер чет өлкөдөн инвестиция тартып келүүнү көздөсөк, чет элдик инвесторлор, өзгөчө америкалыктар мыйзам үстөмдүгүнө көңүл бурушат. Сөзсүз эле демократияны алга сүрүү үчүн эмес, регионго салган инвестициясын сактоо үчүн жана бул инвестицияларды колдогон өкмөттөр ишенимдүү экенин билүү үчүн. Interesting. Шайырбек мырза, сиздин да пикирди уга кетсек, АКШ өзүн узактан бери демократиянын чемпиону катары көрсөтүп келет. Эл аралык уюмдардагы, ошонун ичинде Freedom House'дагы, Борбор Азия да авторитаризм тескерисинче күчөп атканын айтып келет. Ушундай бир карама-каршы баалуулуктар демократия маселесине келгенде, АКШ менен Борбор Азиянын ортосунда кызматташтыкка канчалык бир кедергисин же таасирин тийгиши мүмкүн? Ооба, акыркы 30 жылдык карасак, биз Борбордук Азия менен Америка Кошмо Штаттарынын кызматташтыгында биринчи 10 жыл, 15 жылда демократияны өнүктүрүү, жарандык коомду колдоо, сөз эркиндигин колдоо деген маселелер өтө чоң болгон. 95-тен баштап, мисалы 2000-дерге чейин, 90-жылдар негизинен. Бирок азыр заман өзгөрүп жатат. Муну биз көптөн келген баягы Американын карама-каршы приоритеттери деп көрсөтпөй койсок деле болот. Себеби Американын өзүндө азыр демократияны дүйнөдө жайылтуу деген приоритети президенттин деңгээлинде мурдагындай эмес болуп калды. Албетте, бул Америка Кошмо Штаттарынын ичиндеги саясий ситуациянын көрсөткүчү. Ошол эле маалда дүйнөдөгү акыбал өзгөрүп жатат. Бүгүнкү күндө АКШнын президенти Түркмөнстандын президенти менен бетме-бет сүйлөшүп, кол алышып, кызматташтыкты сүйлөшүп аткан учуру албетте анын көрсөткүчү да. Менимче, бул жерден биз чоң үмүт күтүүлөрдү кармашыбыз керек эмес. Албетте, Америкадагы баягы протестке чыккандар, алар укугу, сөз эркиндиги, алар талап кылганга укугу бар. Бирок эл аралык мамилелерде сырттагы башка бир мамлекет биздин ички проблемаларыбызды чечкенге жардам берсин деп талап кылганыбыз канчалык жыйынтык алып келет, бул чоң маселе. Мурдагы 90-чу же 2000 жылдын башындагы акыбал жок азыр. Ошондуктан мен бул жерде көп деле карама-каршылык көргөнүм жок. Менимче барган сайын граждандык коомду, жарандык коомду колдоо, сөз эркиндигин колдоо албетте дипломатиянын тилинде кала берет, кызматташтык учурунда айтылат, бирок кызматташтыктын чоң негизги каналдарында бул маселелер мурдагындай болбойт уже. Рахмат сизге, Шайырбек мырза. Азыр биз маселенин башка бир өңүтүнө токтосок, АКШ соңку 1 жылдын ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 5-чи геосаясий оюнчу болуп калды. Былтыр октябрь айынан бери Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин лидерлери Орусия, Кытай, Евробиримдик араб өлкөлөрүнүн башчылары менен жолугушту. Ал саммиттердин чоо жайын алдыда учкай токтоло кетели. 2022 жылдын 14 октябрында Орусия Борбор Азия форматындагы алгачкы саммит Казакстандын Астана шаарында өткөн. Бул жыйын Москванын Украинадагы согуш уланып жаткан кезде жана Кыргыз-Тажик чегиндеги кандуу калабадан туура 1 айдан кийин уюштурулган. Активизации всех механизмов. Биздин ортобуздагы өз ара алаканын бардык механизмдерин активдештирүүгө дүйнөдөгү татаалдашып жаткан кырдаал түрткү берүүдө.
Региондо да абал оңой эмес. Эң башкысы биздин сиздер менен интеграциябызды көп тармакта өнүктүрүүгө сырттан жолтоо болуу. Саясатта, экономикада жана гуманитардык тармакта тарыхый жактан калыптанган тыгыз байланыштарга шек келтирүү аракети бар. В гуманитарной сфере. Тажик президенти Эмомали Рахмондун бул саммитте айткан ачуулуу сөздөрү көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Рахмон Борбор Азиядагы өлкөлөр Орусияны башкы стратегиялык өнөктөш катары тутаарын, бирок Москва ошого жараша көңүл бөлбөй жатканын айтып даттанган жана мындай форматтагы жолугушууларды сынга алган. Что мы хотим? Показать всему миру, что... Эмнени каалап турабыз? Бүтүндөй дүйнөгө Орусия плюс Борбор Азия дегенди көрсөтүүбү? Бизде маселе барбы? Көрсө маселе бар экен. Бизде мындай 5 жылдыктер ушул жерге чейин жетти. Жалаң сөздөр, жалаң маалымат алуу, маалыматты соруп алуу аракети. Көргөзмө эч кандай майнап жок. Показуха, никакого эффекта. Ошонсо да бул сыяктуу жыйындар токтоп калган жок. 2023 жылдын 18-19 майында Сиань шаарында алгач ирет Кытай Борбор Азия саммити уюштурулду. Ага чөлкөмдөгү лидерлердин бири калбай барды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Бейжин Борбор Азиядагы туруктуулукту көздөрүн белгилеп, кабелтең убадаларды берди. Биздин кызматташтыкты жана Борбор Азиянын өнүгүүсүн бекемдөө үчүн Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө жалпы 26 миллиард юань же 3,8 миллиард доллардык финансылык колдоо жана кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Кытайдагы Шаан шөкөт менен коштолгон саммиттен 2 жума өтпөй же 2-июнда 2 Евро биримдик Борбор Азия саммити Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында уюштурулду. Ага Түркмөн президентинен башка чөлкөмдөгү мамлекеттердин баары жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель катышты. Бул жыйын Евро биримдик Орусияга Борбор Азия аркылуу санкцияларды буйта өтүүгө жол берген схемаларга тынчсызданып турган учурда өттү. Европа биримдигинин башкы артыкчылыгы бар. Ал биздин чынчылдыгыбыз. Биздин жашыруун күн тартибибиз жок. Биздин максатыбыз жөнөкөй. Биз региондун чындап өнүгүүсүн, коопсуз жана туруктуу болушун каалайбыз. Биз Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин суверендүүлүгүн чын дил менен урматтаган өнөктөшпүз. Дестабилдештирүү же манипуляциялоо ниетибиз жок. Биз ачык айкынбыз. 19 июлда Перс булуңундагы араб өлкөлөрү Борбор Азия лидерлерин Сауд Арабиянын Жидда шаарына чогултту. Араб өлкөлөрүнүн кызматташтык кеңеши жана Борбор Азия форматындагы биринчи саммитте экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкка көңүл бурулду. 2022 жылдын январь айында Индиянын премьер-министри Нарендра Моди да Борбор Азия лидерлери менен онлайн форматта сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө программасын көрүп жатасыз. Jennifer, as we have just seen, China and Russia... Jennifer, алдыдагы сюжеттен көргөнүбүздөй, Кытай менен Орусия Борбор Азиянын лидерлери менен биринчи саммиттерин май жана октябрь айларында эле өткөрүп койгон. Алардан башка мындай форматтагы жыйындарды башка өлкөлөр дагы, оюнчулар дагы уюштуруп келет. Ак үй соңку саммит эч кимге каршы багытталбаганын айтып жатат. Ошонсо да Москва менен Бейжин Борбор Азия Америка саммитин кандай кабыл алды деп ойлойсуз? In your opinion? Well, I think that, from Moscow's perspective, I'm sure they're not happy about that. Москванын перспективасынан алганда, албетте аларга жакпайт. Кытайдын перспективасынан алганда, биз ойлонгончолук мааниге ээ болбошу да мүмкүн. Кытайдын көптөгөн маанилүү соода өнөктөштөрү бар. Кошмо Штаттар Кытайдын эки тараптуу эң чоң соода өнөктөшү экенин эстен чыгарбайлы. Кытай болсо АКШнын эң чоң соода өнөктөшү. Вашингтон менен Бейжиңдин саясий позициялары каршы келиши ыктымал, бирок эки өлкөнү байланыштырган карым-катыш баары бир күчтүү. Мындай форматтар тууралуу президент Рахмондун буга чейинки айткан сөздөрүнө келсек, ооба, бул форматка байланыштуу жана ал эмне үчүн маанилүү деген суроолор бар. Ушул тапта Борбор Азияда бул формат эмне үчүн маанилүү? АКШнын көз карашынан алганда, менин оюмча, Борбор Азия перспективасынан да алганда, сан канчалык көп болсо, күч да ошончо көп болот. Чөлкөмдөгү өлкөлөр өз-өзүнчө турганда, алардын коңшулары Кытай менен Орусияныкындай күч кубаты жок. Эгер алар бирге чогуу аракет кылса, дүйнөлүк сахнада кандайдыр бир таасири болмок. Ар бири өз алдынча таасирге ээ боло албайт.
Саясий жактан алганда чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы мындай кызматташтыкты бир нече жыл мурун элестетүүгө болбойт эле. Кошмо Штаттарынын ушул учурду кармап, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн лидерлерин жана калкын кызыктырган маселелер тууралуу сөз кылып жатканы маанилүү. Бул оболу албетте экономикалык маселелер. Океанга чыга албаган өлкөлөр үчүн соода саттык жүргүзүү кыйла кыйын, тарифтер өтө жогору. Өткөн аптада президент Мирзиёевдин Борбор Азияда эркин экономикалык аймак түзөлү деп чакырганы экономикалык кызматташтыкты илгерилетүүгө, коңшуларын душман тутпай, тескерисинче алардын пайдасын көрүүгө жол ача турган аракеттин белгиси. Эгер алар чогуу турса, күч-кубаты, таасири артмак. Бул жагдай Кытайга же Орусияга коркунуч жаратабы? Андай деп ойлобойм. АКШ президент Рахмон айткандай, Кытай, Жапония, Корея, Орусия жасап жаткан ишти эле жасап жатат. Азыр АКШ Борбор Азияга багытталган саясатын чыңдап, өнүктүрүп жаткандай көрүнөт. Эске салсак, Кошмо Штаттар чөлкөмдө барандуу аскер базаларын кармап турган. Вашингтон бул өлкөлөрдү жакшы билет. Бирок алар ошол коопсуздук жагынан гана океандын ар жагына таанылган болчу. Борбор Азия өлкөлөрү өздөрү сүйлөшүү темасына айланып жаткан экономикалык жана мамлекеттик башкаруудагы өз ара кызматташтык жагына маани берилген эмес. Бул башкача бир чөйрө. Бул жагдай өлкөлөрдөн кызматташууну талап кылат. Speaking of strategies, стратегия демекчи, Борбор Азияга келгенде Кытай менен Орусиянын эмнени көздөп турганы так сезилгендей. Эки чоң держава чөлкөмгө географиялык жактан гана жакын эмес, экономикалык жана саясий таасири да чоң. Жакында эле өзүбүз күбө болгондой, Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азияга чоң финансылык колдоо көрсөтөрүн жарыя кылбадыбы? Ушундай шартта Вашингтон Борбор Азияда өз таасирин арттыруу үчүн Москва жана Бейжиң менен атаандаша алабы? Leaders or regimes? Well, I think as was pointed out earlier, Биз буга чейин токтолуп кеткендей, 2 жыл мурун Кошмо Штаттар Ооганстандан кантип чыгып кеткени балким эсиңизде чыгар. Кошмо Штаттар чөлкөмдө олуттуу оюнчу катары өз беделин катуу түшүрүп алган. Албетте Кошмо Штаттардын кандайдыр бир жакындыгы калды деңизчи. Ошол эле инвестиция, технологиялык инвестиция Кошмо Штаттардан, Батыш Европадан барып жатканы турган иш го. Чөлкөмдөгү дипломаттар саясаттын нугун аныктаган адамдар менен сүйлөшкөндө АКШнын бул чөлкөмгө багытталган так стратегиясы жоктугуна ынангандай болосуз. Кытай менен Орусиянын албетте өздөрүнүн стратегиясы бар, бирок Кошмо Штаттар бул чөлкөмдө эч качан Кытай менен Орусиянын ордун алмаштыра албайт. Ооганстанда америкалык аскерлердин жоон тобу турганда албетте чөлкөмдө таасир дагы ошончолук салмактуу эле. Эми ал доор аяктады. Андыктан Кошмо Штаттар өз стратегиясында чөлкөмдө эмне маанилүү экенин, андагы ар бир өлкөнүн маани-маңызын түшүнүп туруп, баалап чыгышы керек. Бул регион Украинада согуш жүрүп жаткан үчүн же жакын жерде Кытай турган үчүн гана маанилүү болбошу керек. Эгер Борбор Азия АКШдан инвестиция алууну көздөгөн күндө да чөлкөмдө АКШнын бедели түшүп жатса, мыйзам үстөмдүгү жок болсо, америкалык компанияларга андай жерге барып инвестиция салуу өтө кыйын болмокчу. Thank you very much. Шайырбек мырза, сиздин ойду билели, мына алдыда айткандай, бир жагынан Индияда, АКШда, Орусияда, Кытайда отуруп турушу Борбор Азия менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн бир стратегиялык максаттары бар деп айтып жатабыз. Мындай шартта Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн максаты, стратегиясы эмне болуш керек? Эң башкысы Кыргызстандын мындагы ролу, максаты эмне болуш керек? Биринчиден Жанифер менен толук кошулуп кетем. Бул форматтын өтө популярдуу болуп кетиши биринчиден эле Борбордук Азияда ушундай форматта жолугушууга мүмкүнчүлүк жаралып калды. Өзбекстан президенти менен Казакстан президентинин өзгөрүшүнөн кийин албетте көп жылдан бери жолукпай келген Борбордук Азиянын президенттери өз ара жолуга баштады. Аз болсо да, бир жылда бир болсо да. Ушун негизинде башка өлкөлөрдө бир тараптуу ар бир өлкө менен өзүнчө жолукпай, бешөө менен бирге жолукканга мүмкүнчүлүк алышты. Экинчиден албетте 2015 жылда Америка менен 5+1 форматында башталгандан кийин кичине атаандаштык сезими деле болду албетте. Кантип эле Россия биздин жакынкы партнерибиз болуп туруп, канча жылдан бери Америка окшоп бешөө менен бирге жолуга турган форматы жок экендигин түшүнүп, ана караса Кытай жолугат экен, башкалар экен. Ошол кайсы бир деңгээлде атаандаштык бириден калып кетпей
турган сезим бар. Бирок Борбордук Азия үчүн бул эмнени билдирет? Бул биринчиден чоң мүмкүнчүлүк. Чын айтыш керек, Борбордук Азияда биз өз арада чөлкөмүздө бири-бирибиз менен мамиле курууну майын чыгара албадык. 30 жылдан бери жакшы бир кызматташтык деңгээлге жетпедик. Өтө көп ортодо маселелерибиз бар. Жана кайсы бир деңгээлде ошол сырткы партнерлор менен 5+1 форматына жолукканыбыз, ошолордун жардамы менен кайсы бир шарттарда Борбордук Азиянын өзүнүн интеграциясы, өзүнүн кызматташтыгына бир салым кошулуп жатат. Ушул 5 киши же 5 президент бири-бири менен жолугуп, сүйлөшүп, кол алышып, бир жылда бир эмес, ушул саммиттердин артынан бир жылда 2 жолу же 3 жолу болуп турушат. Бул бир пайда. Бирок мындан нары эмне кылышыбыз керек? Бул маселеге кандай карашыбыз керек дегенде, Кыргызстан жөнүндө сүйлөсөк, кайсы өлкө болбосун эң эле бир негизги принцип бар. Бул өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн коомубуздун кызыкчылыктарын, приоритеттерин так жана даана аныктап, ошонун негизинде ар бир сырттагы партнерлорубуз менен мамилени түзүшүбүз керек. Бул жерде көбүнчөсү биз комментаторлордон, Россиядан, Кытайдан же Батыштан угуп калабыз, бири-бирине каршы сүйлөшөт. Бул жерде бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Орусия болобу, Америка болобу, Кытай болобу, биз менен мамиле курганда алардын эң биринчи ойлогону өздөрүнүн приоритеттери, өздөрүнүн кызыкчылыгы. Алар жок жерден Борбордук Азияга биз жакшылык каалап жатабыз, ошон үчүн гана мамиле куруп жатабыз деген жери жок. Ошону биз туура түшүнүп, алардын кызыкчылыгы менен биздин кызыкчылыгыбыз дал келген маселелерди табып, ошол жерден жакшы бир жыйынтыктарга келгенге аракет кылсак болот. Жана аракетибиз керек. Ошол багычылык. Түшүнүктүү. Ушул жерден сөзүңүздү улай турган бир билдирүүнү ойното кеткибиз келип жатат. Дүйнөлүк ошо геосаясаттагы Борбор Азиянын ролу тууралуу президент Садыр Жапаров 19 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда дагы сөз кылган эле, пикирин айткан эле. Азыр уга кетсек. Орун алып жаткан глобалдуу процесстер бир жагынан Борбордук Азия регионундагы стабилдүүлүккө жана коопсуздукка түздөн түз таасир этсе, экинчи жагынан анын ролун жана маанисин күчөтүп жатат. Региондун өлкөлөрү менен мамилелерди чыңдоо биздин өлкө үчүн эң жогорку приоритет. Акыркы жылдары Борбордук Азияда регионалдык өз ара аракеттенүү бардык багыттар боюнча ырааттуу өнүгүп жаткандыгын канааттануу менен белгилеймин. Мен биздин аймакты экономикалык кызматташуунун жана өз ара аракеттенүүнүн бардык формалары ийгиликтүү түзүлгөн бирдиктүү геоэкономикалык мейкиндик катары көрөмүн. Мен биздин аймакты эл аралык коомчулуктун мүчөлөрүнө өз ара аракеттенүүсүнө жана кызматташуусуна өз салымын кошкон геосаясий ортомчу катары көрөмүн. Шайырбек мырза, мына президент Садыр Жапаров мен Борбор Азияны бардык геосаясий күчтөрүндай өз ара аракеттен алган геосаясий ортомчу катары көрөм деп айтты. Чөлкөмдө бирок суу маселеси бар, чек ара маселеси бар, соодада тоскоолдуктар болуп жатат. Мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрү кантип бирдиктүү күч боло алат, анан кантип ушул геосаясий кызыкчылыктардын кесилишинде өз кызыкчылыгын коргоп кала алат? Президентибиздин бул айткан сөзү мурдагы президенттерибиз да айтып келген. Көп кичи өлкөлөр ушундай сөздөрдү айтып келет. Эми баягы 2-3 чоң оюнчулар болсо, бирөөсүнүн жакшы досу болуп калгандарына карама-каршы болгондон качышыбыз керек. Ошону айта турган сөзү ушул. Биз бардыгыбыз менен бир мамиле кылабыз, жана алардын арасында ортомчу болобуз деп. Албетте, ортомчу боло турган Борбордук Азиянын даримети жок. Биздин колубуздан келгени жана бизге маанилүү болгон нерсе өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн Кытай менен да, Орусия менен да, Европа менен да, Америка, түштүгүбүз жакта коңшулар менен баары менен мамиле түзүшүбүз керек. Бизге пайдалуу, аларга пайдалуу жыйынтык чыга турган мамилелерди түзө беришибиз керек. Бирок Борбордук Азия бир күч катары, албетте бул мүмкүн биз эңсегенибиз ошолдур. Келечекте Борбордук Азияны ушундай бир регионго, чөлкөмгө айланат деген бир каалообуз бардыр. Бүгүнкү күндө албетте андай жок. Дипломатияда мындай чоң трибунанан айтыла турган сөздөр албетте айтылышы керек.
иш жүзүндө биздин кыргыз тажик ортосундагы же болбосо могул эле Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чек арадагы күндө чечилип, күндө кайра пайда болуп жаткан маселелер бар. Канча миң жолу жолуксак да чечилбей турган экен. Кайсы бир деңгээлде биздин сөзүбүз менен жасаган ишибиз дал келбей жатат. Демек, биз өз арабызда али көп бүтүрө турган иштерибиз бар. Чоң трибунадан, чоң форматтарда жогорку деңгээлде жолугушуулар болуп жатат, бирок карапайым калктын жашоосунда мүмкүнчүлүктөр пайда болуп жатабы, же болбосо бир маселелер чечилип жатабы? Ошол менен биз баалашыбыз керек булардын жыйынтыктарын. Азырынча маселе өтө эле көп. Туура. Элдин турмушу оңолуп жатабы деген дагы суроо дайыма ушундай маселелерде коюлуп келет. Jennifer, I'd like to ask my final question. Jennifer, соңку суроомду бере кетейин. Алдыда айтылгандай, президент Жапаров Борбор Азияны геосаясий ортомчу катары көргүсү келерин билдирүүдө. АКШ менен Борбор Азиянын ортосундагы тарыхый деп сыпатталган саммит ушинтип жыйынтыкталды. Кошмо Штаттар Борбор Азия үчүн эмне кыла алат? Албетте айрымдар Борбор Азиянын АКШ менен соода алакасын күчөтүү үчүн кансыз согуштан калган Jackson Vanik түзөтүүлөрүн жокко чыгарууга чакырып жатышат. Вашингтон Борбор Азия менен кызматташтыгында кандай конкреттүү кадамдарды тартыш керек? In its relationship with the region. So this is a really good question, and I think this is, aside from Jackson Vanik, Бул абдан жакшы суроо. Учурда Jackson Vanik түзөтүүлөрүнөн башка конкреттүү кадамдарды так аныктоо кыйынга турат. Себеби ортодогу карым-катыш узак убакыттан бери коопсуздук маселесине негизделип келген. Ал кезде Борбор Азия мамлекеттери эмнени каалап жатканы түшүнүктүү болчу. Менимче АКШ бул регионго карата тышкы саясатын кайра карап чыгууда. Экономикалык маселелерге, реформаларга көңүл буруп, региондогу айрым өлкөлөрдүн дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушуна көмөк көрсөтө алат. Техникалык колдоо дагы көрсөтсө болот. Доктор Жороев айткандай, соңку 25 жылдын ичинде ушул сыяктуу аракеттерди көп көрдүк. Бирок Кошмо Штаттар Орусия же Кытайдан айырмаланып, чөлкөмгө түз инвестиция сала албайт. Вашингтон америкалык компанияларга барып, Борбор Азияга инвестиция салгыла деп айта албайт, анткени рынок экономикасы андай иштебейт. Андыктан Кошмо Штаттардын колундагы инструменттер анча күчтүү эмес. Азыр Борбор Азияда биз Украинадагы согуштан улам силер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү курмандыкка чалып жатабыз деген ой бар. Экономикалык жана соода маселесинен алып караганда, Борбор Азиянын туш тарабы санкцияларга кабылган. Түндүк тараптагы Орусияга санкция салынган. Түштүктө Ооганстанга байланыштуу санкциялар бар. Түштүк батышта Иранга каршы санкциялар иштеп жатат. Эгер океанга чыгуу мүмкүнчүлүгү болбогон чөлкөмдө болсоңуз, АКШга андай болсо ортоңку коридорго инвестиция салыңыз деп кайрылып жатканыңызды түшүнсөк болот. Бул Кошмо Штаттар таштай ала турган конкреттүү кадам. Ушул маселе күн тартибине коюлганы жакшы болду. Бул так жыйынтык чыгарса боло турган бир тармак. Бирок бул узакка созула турган, көп чыгымды, көп тараптуу оюнчулардын катышуусун талап кылган долбоор. Акырында Шайырбек мырза, сиздин да ойду кыскача билип кетели. Мына айтып өтпөдүңүзбү, Кыргызстан ушундай шартта өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн бир геосаясий стратегиялык максаттарын ойлошу керек деп белгилеп кеттиңиз. Мына эми АКШ, Америка менен ошо Кыргызстандын алакасын алсак, АКШ менен азыр стратегиялык келишим кабыл алына элек. Биз көрүп атабыз, мисалы, Мексика аркылуу канчалаган кыргыздар ошо АКШга барып иш тапкысы келет, виза маселелери бар. Албетте, Орусия, Кытайдын таасири күч, бирок Кыргызстан АКШ менен кандай мамиле кылыш керек? Албетте, АКШ бул глобалдуу күч, экономикадан, аскерий жактан, саясий жактан. Бизде бир эле вариантыбыз бар. АКШ менен деле башка мамлекеттердей максималдуу түрдө кызматташууну күчөтүш керек. Азыр бизде 2015-жылдан бери токтоп калган баягы эки тараптуу кызматташуу жөнүндө келишимибиз турат. Дагы кол коюлбай жатат. Аны эмне үчүн кол коюлбай жаткандыгын биз да эч кимге түшүндүрө албай жатабыз. АКШ тарап бүт баары даяр, бир гана кол коюу гана калган, ошону эле күтүп жатабыз деп жатышат. Демек бул жерде баягы эле бир досторубуз экинчи досторубузга каршы болгондой ситуация болушат да, албетте. Кыргызстандын приоритети бул жерде бир эле АКШга, ошондой эле Кытайга да башкасына да Кыргызстан бир достук эмес мамиле түзгөнгө биздин ситуациябыз андай дарыметибизде жок, андай биздин кызыкчылыгыбыз эмес.
акш кайсы жактан жардам эле сурап бербей, жардамдан башка кантип биз биздин өнүгүү приоритеттерибиз үчүн эмне ала алабыз, эмне үйрөнө алабыз. Кайсы жерлерде акш үчүн майда маселе болсо да, биз үчүн чоң маселе болгон бир каналдар таап, ошол жактан мүмкүн болушунча бир жыйынтыкка келүүнү аракет кылышыбыз керек. Баягы кээ бир саясий маселелердин артынан демарш жасап капа болгон жаш баладай саясаттарыбыз болуп калды эле өткөн жылдары. Ошондорду токтотуп, оор басырыктуу, этияттык менен, бирок ошол эле маалда өзүбүздүн позициябызды бекем билген бир оюнчу катары өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Албетте бул дүйнө эл аралык мамилелер бир күндүк нерсе эмес. Америкада жүрө берет, Кытай биздин коңшубуз, эч жака жоголбойт. Ар бири менен бир күндүк, бир жылдык эмес, баягы 1000 жылдык мамилелерди түзө беришибиз керек. Бир гана жаат эмес, бүт жааттарда уланып беришибиз керек. Ошол эле. Рахмат сизге. Ошол жерден угармандарга, көрөрмандарга кайрылып кетейин. Биз Америка Борбор Азия саммитинин чөлкөмдөгү геосаясий жүрүштөрдүн фонундагы маанисин талдаганга аракет кылдык. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Деги эле АКШдагы саммит, Америка-Кыргыз алакасы тууралуу кандай ойдосуз? Комментарийиңизди калтырыңыз. Жана бул программаны дагы көп киши көрсүн десеңиз, анда бөлүшүңүз, лайк басууну дагы унутпаңыз. Ушу менен Бир жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Биздин берүүбүзгө АКШдан Питтсбург университетинин башкаруу жана рыноктор борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили, Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга байкоос алган Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев катышты. Thank you very much. Рахмат сиздерге. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге ортоктош болгон көрөрмандарга ыраазычылык. Аман туруңуздар.